предметниктер, анан биздин студенттер. Көп тилдүү билим берүүдө мамлекеттик тилдин ролу. Мындай аталыштагы иш-чара 16 октябрда Ош мамлекеттик университетинин индустриалдык педагогикалык колледжинде болуп өттү. Ал республикалык форумдун алкагында уюштурулган. Ошол эле учурда эки адистик боюнча негизги билим берүү программасы иштеп чыкты. Негизи колледж көп тилдүү билим берүү программасы менен иш алып барат. Иш-чарада да ушул багыттагы ийгиликтери айтылды. Мугалимдер болсо ачык сабактарды өтүп берди. Индустриалдык педагогикалык колледж Кыргызстандагы көп тилдүү билим берүү долбоорун алкагында иштейт. Бизде Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 3 айлык жарыяланган. Ошол 3 айлык иш-чаранын алкагында билим берүү бардык үчүн деген долбоордунга камтылган. Көп тилдүү билим берүү эне тилдин уланысы катары башка тилдерди үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзө тургандыгын далилдей турган жакшы бир самал болот деп. Иш-чара тажрыйба алмашуу алкагында уюштурулган. Мындан улам Бишкектеги Ишеналы Арбаев университетинин гуманитардык педагогика колледжинин директору да катышты. Кыргыз мамлекеттик Ишеналы Арбаев атындагы гуманитардык педагогикалык колледждин жетекчиси катары, ошондой эле көп тилдүү билим берүү улуттук стратегияны ишке ашыруу максатында ушул колледжде тажрыйба алмашуу максатында келдим. Себеби биздин Кыргыз Республикасындагы республиканын 2 жогорку окуу жайы жана 5 колледжи, ошондой эле 100гө жакын мектептер, 100гө жакын бала бакчалар көп тилдүү билим берүү саясаты багытында иш алып барып жатып атат. Биздин гуманитардык педагогикалык колледж дагы ошол колледждердин катарында мына быйыл биринчи жолу эксперименталдык окуу программасын алкагында иш алып барууну баштоонун алдында турабыз. Индустриалдык педагогикалык колледж мектепке чейинки жана башталгыч класстарды окутуу адистигине эксперименталдык тайпалар тандалып алынган. Алар кийин көп тилдүү педагог болуп эмгектене алат.